суроо. Бүгүнкү күнү канча байлыгыңыз бар? Канча миллион ал? Бүгүнкү күндө bir koyun var. Kança turat al 3,5 bin kvadrat metr. Жалпы канча байлыгыңыз бар? Аны көп майдалап айтып. Андан башка жок. Деги мындай доллар менен алганда канча байлыгыңыз бар? Мен айтып атам, bir гана koyun var. Koyun. Базар баасы канча бүгүнкү күнү? Базар баасы ашып кетсе bir 300 bin болот го. $1000 bir kvadrat metr $1000 деген айын 700 болсо 300-210 миң доллар да. Демек ушул жашап аткан үйүңүз менен жана балдарыңыздын жанагы 7-8 асабняк бар деп айтып атпайсызбы? Ошонун баарын чогултканда, байлыгыңыздын баарын чогултканда $1 миллион жетпеген байлык болуп атпайбы ошондо? Мен ойлойм, үйлөрдү эсептебеш керек, анткени себеби балдарым бирөөсү гана 17-ге чыгып атат, калганынын баары 18ден өткөн. Ар бири өзүнүкү, алар граждан катары өзүнүн өткөрүп беребиз аларга. Үйлөнгөндө чоң кызым жанагы шаардагы жалгыз квартирамда жашап атат. Ошондуктан ал квартираларды эсептеп болбойт. Анткени балдарына салып берген. Өздөрү да катышкан. Өзүңүздүн үйүңүздү жанагы уна ошолордун баары канча мындай миллионго жетеби $1 миллион? Жок, жетпейт. Жетпейт. Экинчи суроо. Демек так жообуңуз сыймык айткандай миллиардтар эмес, $1 миллионго дагы жетпеген байлыгыңыз эле бар турбайбы? Экинчи суроом, ал дагы ушул социалдык баракчама келди. Дароо эле Мелис, сен ушул намаз окуйсуң өзүң, даарат алып туруп, ыйык Куранды алып туруп, Кубанычбек байкеге карматчы дейт. Айтсын, мен ушунча жылдан бери абдан чоң кызматтарды аркалап келгенмин. Эч качан мен коррупцияга малынган эмесмин. Коррупцияга жол берген эмесмин. Пара алган эмесмин. Чет мамлекетте эч кандай мүлкүм жок деп ушундай Сыймык Жапекеев айткандай бир топ $1 миллион, миллиард деп айтпай эле койдум, $1 миллион жок деп элдин алдында айта аласызбы деп мынакей мен өзүм менен Бисмиллахир-рахманир-рахим. Камерадан өтпөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мынакей ыйык Куранды мен ала келдим аманат катары. Ушул жерден сиз айтсаңыз, азыр мен сүйлөп бүтөйүн да канса. Ушул ыйык Куранды ыйык орозо убагында колуңузга кармап, кыргыз элинин алдында мен эч качан ушундай коррупцияга малынган эмесмин. Мен таза иштеп келатам. Жанагы айтпадыңызбы, инилериңиз чоң бизнестери бар экен, ошолорго эч качан мындай көмөктөшкөн эмесмин премьер-министр убагында, аппаратты жетектеп убагында. Деги эле ушул мен мындай агыман ушунун баарын тапкан деп ушуну айта аласызбы? Бирок мынакей эгерде сиз калп айтып койсоңуз, мен мына ини катары айтып атам да, ушул ыйык орозо убагында калп айтып койсоңуз, анда ыйык Куранды алып туруп түз эле анда тозокко түшөсүз. Оң кол менен берейин. Урматтуу кыргыз элим, урматтуу ошол соцсетте отурган көрөрмандар, мен Жумалиев Кубанычбек Мырзабекович 1992 жылдан 2005 жылга чейинки иштеген учурда бир дагы коррупциялык ишке катышкан эмесмин. Экинчиден, менин туугандарым сурап келгенде интеллектуал деңгээлим менен идеямды айтып, бирок алар өз эмгеги менен өз тапкан акчасына сатып алып иштеп жатышат. Менин ошол мусулман катары айтайын дегеним, кайсы учурда болбосун, так, эң таза жана эч кимге акырат келтирбеген таза жүргөн адам катары жүрөм. 2005 жылы
белгилүү окуядан кийин көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлер чет мамлекетке качып кетишкен. Мен ошол учурда жакшылап анализдеп туруп, ошол 13 жыл бою бир дагы финансылык мүчүлүштүктөргө алып келген бюджеттин акчасын жеген эмесмин, эч кимге жамандык кылган эмесмин. Ошондуктан мен эч жакка кетпейм деп, көкүрөгүмдү бийик көтөрүп, эл арасында жүрөм. Ошондуктан мен Курандык арматып айтам. Менин эч качан 2,5 миллиард доллар акчам жок. Андайды апыртып жаткан, ошол эгерде Кудай болсо, ошол сыймык мындан кийин айтпай жүрсүн. Уят болот. Коррупцияга аралашкан эмессиз эч качан? Коррупцияга эч качан аралашкан эмесмин. 1 миллион доллардан ашык байлыгыңыз жок. Мен айтпадым мен сага. Жок, ошол айтып коюңуз. 1 миллион доллардан мына ашык байлыгыңыз жок. Ооба, 1 миллиондан ашык байлыгым жок. Эми мусулманчылыкта бир шарт